Комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз Айбек Туроталиевичке берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар. Комитеттин корутундусу волонтордук иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Каттоодон 83 депутат өттү, кворум бар. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 66, каршы жок. Баары 66, катталды 83. Аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, 4-нчү маселе. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы социалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Маткеримов Айбек Туроталиевич, чакырылгандар Сыдыков Орозбек Кадырбекович, юстиция министринин орун басары, Базарбаев Нурдолот Сатылбекович, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары, Эсенгул уулу Чыңгыз, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары. Сөз баяндамачы Айбек Туроталиевичке берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууга киргизилип жатат. Мыйзам долбоору министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбек Жапаров тарабынан демилгеленген. Аталган мыйзам долбоорунун концепциясы Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2021 жылдын 10 мартындагы номер 55Б буйругунун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүүнүн алкагында даярдалган. Мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү деген сөздөр Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети деген сөздөргө, Кыргыз Республикасынын премьер-министри деген сөздөрдү министрлер кабинетинин төрагасы деген сөздөргө алмаштыруу аркылуу тиешелүү редакциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорунун экинчи окууга даярдоонун жүрүшүндө депутаттардан жана мыйзам чыгаруу демилгесинин башка субъекттеринен сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн эмес. Бул маселе боюнча жыйынга тиешелүү министрликтердин жетекчилери чакырылган. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, суроо сунуш барбы? Суроо сунуш жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымынын орун басары Маткеримов Айбек Туроталиевичке сөз берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Мыйзамды колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат, аппарат кошумча каттоого чыгыңыздар. Кошумча каттоодон 83 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 54, каршы жок. Баары 54, катталды 83. Аталган мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Рахмат, чакырылгандар бар берсеңиздер болот. 5-нчи маселе. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечилер 6-чакырылыштын депутаттары социалдык саясат боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Баяндамачы Маткеримов Айбек Туроталиевич, социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымынын орун басары, чакырылгандар Жуматаева Гүлнура Муратовна, министрлер кабинетине караштуу социалдык фондунун төрагасынын орун басары, Суйналиев Руслан Мырзабекович, финансы министринин биринчи орун басары. Сөз Айбек Туроталиевичке берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын депутаттары тарабынан демилгеленген. 2017 жылдын 2 июнунда
мыйзам долбоору каржылоо булагын аныкталбай, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн расмий корутундусу 2017 жылдын 29-июнда Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынган. Социалдык саясат боюнча комитет аталган мыйзам долбоорун 2022 жылдын 14 ноябрында экинчи окууда карап, четке какты. Жогорку Кеңештин кароосуна экинчи окууда четке кагууга киргизилип жатат. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында 20 жылдан 25 жылга чейинки мугалим болуп иштеген, стажы бар, жумуштан бошогон пенсионер мугалимдердин пенсияларын дайындалган пенсиянын 100% өлчөмүндө, ал эми 25 жылдан ашык мугалимдик стажы бар, жумуштан бошогон пенсионер мугалимдердин пенсияларын дайындалган пенсиянын 150% өлчөмүндө кошумча акы белгилөө каралган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты Асылбаевадан экинчи окууда кароодо ушундай эле кошумча үстөк акыларды белгилөөнү медициналык жана социалдык кызматкерлердин пенсиясына карата колдоону сунушу комитетке келген. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2017 жылдын 18 декабрындагы номер 817 токтому менен аталган мыйзам долбоору боюнча расмий корутундусун берген. Анда республикалык бюджеттин тартыштыгына байланыштуу мугалимдердин пенсиясын жогорулатууга 1 миллиард 140 миллион сом суммасында кошумча каражат табуу кыйын экендиги белгиленген. Мындан сырткары, ортоктош бөлүп турчу пенсиялык системанын шартында адамдардын бир категориясына жеңилдиктерди берүү башка категориялардын укуктарынын бузулушуна алып келет. Бул фактыларды белгилөө менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү аталган мыйзам долбоорун кабыл алуу максатка ылайыксыз деп тапкан. 2022 жылга такталган маалыматтарга ылайык бул мыйзам долбоорун ишке ашыруу үчүн пенсияны кайра эсептөөдөн кийин 2022 жылдын 1 октябрынан тартып министрлер кабинетинин 2022 жылдын 9 сентябрындагы пенсияларды индексациялоо жана пенсиялыклардын базалык бөлүгүн жогорулатуу жөнүндө токтомуна ылайык 1 жылга республикалык бюджеттин кошумча чыгашалары индексациялангандан кийин 13 миллиард 312 миллион сом талап кылынат. Анын ичинен жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерине 3 миллиард 573 миллион сом, саламат сактоо уюмдарынын социалдык чөйрөнүн кызматкерлерине 9 миллиард 739 миллион сом талап кылынат. Аталган мыйзам долбоору боюнча тиешелүү министрликтер чакырылган. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, социалдык саясат боюнча комитет четке кагууну сунуштап атат. Аталган мыйзам долбооруна сунуштарыңыздар барбы? Бар, депутат Нурбаевга сөз берилет. Assalamu alaikum. Бул мыйзам эми четке кагылганы өкүнүчтүү болуп тур да. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бу жерде билим берүү министрлигинен бар да. Билим берүү министрлигинен барбы? Жокпу? Бизде жаш мугалимдердин баардыгына иш менен камсыз болгон эмеспи? Аны ким жооп берет? Бул эми мыйзам өтүп калганда балким 25 жылдан ашык иштеген мугалимдер, пенсияга чыккандар ордуна жаш мугалимдер келе беле деген ойду айтып атам да. Аларга да кичине мындай акчасы кошулуп, алар деле эс алганга кичине шарт түзүлмөгөн. Пенсия боюнча сиз жооп бересизби? Жооп берпейм. Бул жаш мугалимдерге тиешеси жок болуп калат. Бул Жок, пенсияда. 25 жылдан жогору болуп атпайбы? Жок, стаж, ал стаж. Ошол стажы 25 жылдан жогорку мугалимдерге деп атат. Азыр мектептерге барсаңыз 75-80ге чыккан жакындаган мугалимдер иштеп атпайбы? Алардын эгерде бул мыйзам өтүп калганда, аларга кошумча даремет болмоктагы, алар ошол жумуштарында эмес, үйдө отура алат дейм да. Бүгүн ошондой маселе болот, бирок өткөндө баягы билим берүү министрлиги да айтып атты эле, кээ бир предметтер боюнча мисалы мугалимдер жетишсиз болуп атат депчи бүгүнкү күндө. Бирок билесиз, ошол эле учурда эмгек акысы мындай орчундуу эле көтөрүлдү. Мисалы орто эсеп менен Жок, мен эмгек акысын айтып айтам. Ошол эмгек акысы көтөрүлгөн себептен жана мугалимдердин пенсиясы аз да. Пенсиялар да көтөрүлдү быйыл. Жакшы көтөрдүк быйыл пенсияны. Ошол канчага көтөрдүңүздөр? Бүгүнкү күндө мисалы мугалимдер орто эсеп менен 9802 сом алат. Врачтар 9500 алат. Эми кечирип коесуз. Айлыгы канча мугалимдердин азыр? Айлыгы 23926, мугалимдердики орточо. Ооба, 35.000ге чейин бар азыр айлыктар, туурабы? Ооба. Ошол 35.000ге болуп аткандан кийин 9.000 алып үйдө отургандан көрө кичине иштесем, балким 20.000 алганым жакшы деп мугалимдер иштеп атпайбы айласыздан?
мындайда баягы пенсия эч качан 100% эмгек акы менен барабар болбойт. Баягы эл аралык эмгек уюму бар, орточо пенсия. Мен сизди түшүндүм, эжеке. Мындайда, азыр бул мыйзам өзү жакшы эле ой максатта болгон экен. Эгер ошол 25 жылдан стажы көп мугалимдерге кошумча 1,5 эсе төлөнсө, пенсиясы, şu 9.000 эмес, 14,5-15.000 тегерегинде пенсия алып калмакпы? Жок, анда үстүнө мисалы азыр орто эсеп менен 10.000ге жакын болсо, анда 15.000 үстүнө. 15.000 да, ошо 1,5 эсе да. 25.000 болуп калмак андачы. Пенсиясы. Пенсиясы. Бирок бул мындай көйгөй жаратат да, мугалимдер башында киргенде Евгений Григорьевна жалаң мугалимдер деп киргизген. Анан кийин буга врачтар кошулду. Анан соцработниктер кошулду. Ошол эле учурда бизде бай кезекте турат, гидростроительдер турат, шахтерлор турат. Анан биз пенсиялык системаны баягы мындай комплекстүү көтөрүп атабыз да, мындай бир кызматты кылбай, бардыгына бир саясат, ошондой саясат тап келип атабыз, баарына жакшылап көтөрүп, бай жеткиликтүү болсун депчи. Сиз кечиресиз, кайсы меден келдиңиз? Пенсиялык социалдык фонд. Соцфондтон, э? Макул, бул маселе боюнча экинчи маселе бар да сизге суроо. Кече звонок кылсак албады, министриңиз дагы ошо сиздин кызматкерлерде. Россиядан кайрылып атат. Россияда Радишо 62ден справка келбесе дейт. Россия мамлекетиндеги жана пенсияга чыгып аткан Россия граждандарына кабыл албай атат экен. Сиздер азыр бизге нагрузка деп райондорго бөлүп койгон турбайсыздарбы? Ошол райондордон келген справкаларды алар өткөрбөй атат экен. Ушуну чечип коюш үстүнө эми электрондуу вариант азыр кыйынбы? Туура айтасыз. Россия ошентип мисалы бизде бир баягы бир Радишо 62дан эле келген деп. Азыр биз Россияга кайрылдык, дагы бир райондордун баарынан кабыл алууга деген катты жибердик ушу жаңы жылга чейин. Бирок бул маселе чечилет жакында. Чечилбей атат. Азыр пенсияга чыгып аткандар 7000ге жакынбыз дейт. Өздөрү менен WhatsApp группалары бар экен, ушулар кайрылып атат. Бизге берип койсоңуз, мен сизге месин жиберем. Рахмат, урматтуу депутаттар, башка суроо жооп жок. Урматтуу депутаттар, комитеттин чечимин четке кагуу боюнча зага басабыз, анан кийин жаңылыштып против басып койбойлук. Аппарат, кошумча эмен ачыңыз, каттоону ачыңыз. 83 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан, комитеттин кордунчу окуучунун сөзү Айбек Төрөталиевичке берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар, комитеттин кордунчусу мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүнү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамы долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына аны четке кагуу жөнүндө комитеттин сунушун колдоо суралсын. Колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 53, каршы жок, баары 53, катталды 83, четке кагуу боюнча экинчи окуудан кабыл алынды.